Экинчи жана өзгөчө жалпы билим берүү же болбосо мектептерде иштеп аткан кызматкерлер үчүн, анан бала бакчада иштеп аткан кызматкерлер үчүн кыйла оор болору жөнүндө дал эле болсо ошо сөз чыгып атат. Бир үй бүлөдө эки мындай үй бүлөнүн күйөөсү да аялы тең бала бакчада же түздөн түз мектепте иштеген болгон болсо, анда бул программа мындай жетишсиз, алар үчүн бир мындай орусча айтканда доступный эмес программа бойдон калып жатат. Бир адам ошол айына 25 миңден орточо төлөш керек 3 комната. Мугалим жана мектеп мугалим 7-8 миң алып атса, 10 миң алып атса, мына көп стаж болсо, бала бакча жөнүндө сөз жок. Маселе азыр бааны арзандатууда болуп атат да. Кантип арзандатса болот, мындан да болобу? Арзандап жатат. Азыр мурунку программага салыштырмалуу экинчи цикл болжолдуу бир $100 тегерегинде арзан болушу күтүлүп атат. Азыр тендердик жыйынтыктар чыкты. Бүгүн эртең уже жеңүүчү компания аныкталат. Ошондо бир топ жылыш бар.